О кыздар, кыйналып чуласыңар башыңарды, чачыңарды, кашыңарды, ошонун баарын кыйналып отурганча кесип салбайсыңар башыңарды деп тамашалуу бир ырсаптар жазылган. Албетте мунун баары тамашалуу иретте жазылган. Бүгүн биз кыргыз кыздары деген теманы алып чыгуудабыз. Андыктан кыргыздын айрыкча кыргыз элинин тарыхында, кыргыз элинин жашоосунда айымдардын, кыздардын орду аябаганда чоң экенин баарыбыз билебиз, сезип турабыз. Албетте бүгүн 29 ноябрь биз Таңманай программасынын ушул Кыргызстандын асыл кыздарына арнап отурабыз. Студиябыздын дагы коногу бар, тааныштырып өтсөк, Улуттук кыздар федерациясынын президенти Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатсызбы Алтынгүл айым, кош келиңиз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Бүгүн ушул кыздар тууралуу эле кеп кылып жатып, Улуттук кыздар федерациясы бизде Кыргызстанда бар да. Ушул 19 жашка чейинки өзүңүз айтмакчы, кыздардын мүмкүнчүлүктөрүн жана укуктарын айтып берүү максатында, жеткирүү максатында кайсыл жылы ачылып, кандай иштерди жүргүзүп жатасыздар? Рахмат. Биз ушул тарыхыбызда аз да болсо өз тарыхыбызды жаза алдык. Коомубузга бир аз болсо дагы салымыбызды кошо алдык. Мындан бир 4 жыл мурун 2013 жылы официалдуу түрдө каттоодон өткөнбүз. Ушул 4 жылдан бери биздин катарыбызды эң мыкты деген лидер кыздарыбыз толукталды, эксперттер менен толукталды. Анын бири биздин Улуттук кыздар федерациясынын тренери, биздин Айтурган Жолдошбекова деген кызыбыз, билесиздер. Былтыркы жылы өзүнүн оондун трибунасына барып, өзүнүн докладын окуп келген, бир гана Кыргызстандын кыздары эмес, дүйнө жүзүндөгү эл аралык кыздардын мүмкүнчүлүктөрүн, укуктарын жана көйгөйлөрүн ошол оондун трибунасында өзүнүн докладын окуп келди. Мына ушул 4 жылдан бери биз аябагандай жакшы иштерди кылып келатабыз. Мына бир жума боло элек ушул биз конкурстан 1 жылдан бери өтүп, бул конкурсту эл аралык фонд, Стар фонд жарыялап, 1 жылдан бери ушул 200 организацияны аябай эме кылышкан, конкурстан өткөрүшкөн. Ошол 200 организациянын ичинен 20 организацияны тандап алышып, анын ичинде ушул Улуттук кыздар федерациясы дагы бар. Бул дагы биздин ийгилигибиз. Бир гана Улуттук кыздар федерациясын эмес, ушул Кыргызстандагы баардык кыздарыбыздын, Кыргызстандын ийгилиги деп айта алам. Мына ошол биздин сыйлыкты бардык баягы Улуу Британиянын Лондон шаарында вручение, тапшыруу болду. Мына ошол тапшырууга барып келдик, окуулардан өтүп келдик. Буюрса, алдыда аябагандай жакшы пландарыбыз бар. Эң сонун жаңылык бар турбайбы? Ошол эле Лондондо ушул диплом окшойт, сиздер ошол жакта сертификат. Канча кыз барды? Ал жактан кандай тажрыйба алмашуу болду балким? Бул дүйнө жүзү боюнча 20 организация келди, 5 континенттен, биздин Орто Азиядан ушул биздин Улуттук кыздар федерациясы барды. Бул биздин сертификат ошол жактан берилди, Лондон шаарында. Бул ийгиликти мен барып алып келдим. Буну болсо биздин Улуттук кыздар федерациясынын баардык кыздары аябагандай жакшы кабыл алышып, аябай жакшы тосуп алдык. Бул сертификат кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Бул сертификат менен биз мактанып, же болбосо кандай десем, бир чоң ийгиликке жетиштик деп айта алабыз. Бирок бул ийгилик бизди туура багытта, туура жолдо баратканыбызды өзүбүзгө ишеним алдык. Экинчиден, бул биздин кандай десем, ат көтөрө алгыс чоң жоопкерчиликти мойнубузга алдык деп чоң жоопкерчиликке кадам таштап атабыз да. Ошондой эле бул ийгилик, мисалы кандай десем, эмне критерийлер менен тандап алышты, кандай конкурстан эмне үчүн өттүк дегенде, биздин кыздар федерациясы 10 жаштан 19 жашка чейин кыздар менен иштейт, жана биздин кыздар федерациясында жалаң кыздар иштешет. Жалаң кыздар иштешет. Турмушка чыга элек. Турмушка чыга элек кыздар иштешет. Мына өзүңүздөр билесиздер, бизде кыздарга негедир мындай ачыгын эле айтканда экинчи сорттогу адамдай эле карашат. Биздин бул мындай жашыруун эмес да. Мындай карап келгенде биздин келечегибиз, кыргыздардын урпактары ушул кыздарыбызда жатат.
эгерде биздин кыздарыбызга жакшы көңүл буруп, кыргыз элинде мындай макал бар: ата акыл сөз айтса датка болот кыз бала, эли барктап бааласа датка болот кыз бала дейт. Мына ушул кыздарыбыз акылдуу болсо, кыздарыбыздын ден соолугу жакшы болсо, демек биздин кыргыздын урпактары жакшы болот деп ишенем. Албетте, эң туура сөз. Азыр сизди карап отуруп баягы көзүңүздөн олуттуу бир маселени алып, анан ошол багытта баратканыңыз сезилип турат да, бул жакта жүрүңүзчү. Анан убагында балким эл ысындасасыңдар, мен сизди убагында Жаңыл мырза, Кыз Сайкал деген баягы кыргыздын канына кылыч малган душмандардын көз кылычынан сактаган баатырлар болгон да. Анан эми азыр Кудайга шүгүр тынччылык болуп атат бизде. Ошолорго салыштырып жатам да сиздичи. Эми сиз 19 жашка чейин кыздар менен иштешем деп атпайсызбы? Жалпысынан айымдар тууралуу алганда азыр кыргыз айымдарын, кыргыз кыздарынын биздин азыркы жашоодогу орду кандай деп ойлойсуз? Мына мисалы мындай да, эң олуттуу карап келгенде бизде айылда мал келди, жайлууга айдашат, анан санап берет, малчыга санап берет. Мынча кой бердим, мынча уй бердим. Анан эгерде ошонун кою бирдемсе болуп өлүп калса, же болбосо карышкыр жеп кетсе, малчы келип айтат: сенин коюң момундай болду деп коюн алып келип берет. А бизде мисалы үчүн алып качууда, мисалы кыздан сурабайт да. Көрдүңүздөрбү, бул канчалык, мисалы малга дагы теңебей атпайбы? Мисалы малды деле сурап атат да, сен депчи, могу эмне депчи, бул малыңыз өлүп калды деп атат. А бизде кыздарды сурабастан эле алып качып кетип атпайбы? Азыр мына жакында эле бизде могу Ысык Ата районунда аябагандай чоң эме болду. 21 жаштагы кызды алып качып келишип, жигиттери атышып, аябай чоң резонанс болду да. Бул эми ошол 21 жаштагы кыздын тагдыры эмне болуп атат? Азыр ошол кызды бардык жагынан мындай зордук зомбулук кетип атат. Ата энеси баягы милиция келип айтып атат да, бул кейс да, болуп өткөн окуя. Ата энеси алып качып барды, анан кайра алып келерде, ачуу бастысын алып келгенде кызды отургузуп коюшат ата энеси. Кыздын жигити бар экен. Кыз түшүндүрүп айтып атат: менин жигитим бар, мен отурбайм десе, ага болбостон эме кылат. Кыз айласы жок, мени отургузуп койду деп жигитин айтат. Ага болбой эле эмне болуп атат? Тигилер той кылып, тиги ат батын баарысын союп, элге журтка айтып коюшат. Анан жигити келип алып кетем десе, болбостон тиги алган бала, тияктагы кызды алган бала келип түндө атышат. Атышуу болот. Бирок мындай жакшы дагы бирөө өлүм житим болбоптур, бирок ошентсе дагы баягы кыздын укугун эч ким коргобой атат. Жигити барып милицияга барып айтып эме кылса, милиция келип кыздан арыз жазган атса, кыздын апасы арыз жаздырбай атат. Жада калса келип колундагы ручкасын алып, сен жазбайсың, эмнеге жазасың, мени өлтүрүп туруп анан тигиге тигип алгын жигитиңе деп аябагандай жаман эмелер болуп атат да. Анан көрүп атпайсызбы, кызга келип жигити да айтты жүр кетели десе, эми кыз дагы ата энесин кыя албай атат. Ортодо кыз, мынакей кыз кыйналып атат. Бардык жагынан ата энесинен, туугандарынан эжекеси келип алып, апасы бирде туруп чаап салат. Тиги укук коргоочу милициянын астында деле чаап атат жаакка элечи. Эми ушунчалык мындай жаның күйөт да жөн элечи. Эми баягы кыздарга экинчи сорттогу адамдай караганына аябагандай жаның ачышат да. Себеби мисалы өзүңүздөр билесиздер, үйдө деле, мисалы мен өзүмдүн жеке турмушума алып караганда, мен 3 бир тууганмын. Эжем бар, бир тууган иним бар. Анан ушу кичинекей кезимен эле, эс тарткандан баштап эле ушул иниме көп көңүл бурулчу да. Анан уул балага. Анан ойлочумун, эмне үчүн мен эркек болуп төрөлүп калбагам? Мага деле ушундай мамиле керек да. Мен деле ушундаймын да деп аябай ушул жөнүндө көп ойлончумун да. Анан башка үйлөрдү карасам дагы, үй бүлөдө эркек уул балага көп көңүл бурулат. Мисалы төргө отурганда, катарга отурганда дагы биринчи уулга, мисалы ал кички болсо деле тиги кыздан аны жогору карай отургузат. Мисалы кешик бөлгөндө деле, мисалы уул балага ал кички болсо деле чоңун беришет. Мындай ушундай да. Анан аябай таң калчумун да, эмнеге мындай депчи, эмнеге мындай. Ачыгына келип караганда биздин кыздарда жатат иштин баарысы. Эми кыргызда ушундай кыз башка бирөөнүн бүлөсү, кыз баары бир баягы ата энесинин өзүнүн үйүн таштап башка үйгө барып, ошол үйдүн кызматын кылат, ошол туугандар менен жашайт деген бир мамиле илгертеден болуп келген да. Бирок сиз айтмакчы, кыздардын ушул иш баягы этин баары кыздарда деп да айтууга болот да. Анан чындыгында сиз айтып аткан окуя кыздын укугу басмырланып атат да, толугу
болгуу менен. Анан бүгүнкү күндө сиздер ушул федерацияда аткарып жаткан эң бирден бир маанилүү иштердин бири кыздардын укугун коргоо. Ушул жаатта кандай иштерди алып чыгып атасыздар? Сиз жооп бере элек жатып, биз биринчи телекөрүүчүлөргө кайрылып алалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер WhatsApp аркылуу бизге үйдө басмырланып, кыздардын укугу басмырланып жатат деген темада бир талкуулоо болду. Ушул тууралуу сиздин оюңуз кандай? WhatsApp аркылуу бизге СМС билдирүү жибериңиздер. Аны эфир аркылуу жаңырталы. 777 40 02 02 сандары. Ооба, же болбосо түз эфирге байланышка келсеңиз болот. 56 56 72 сандары иштеп жатат. Алтынгүл айым жооп бересиз. Бизде ушул учурда Улуттук кыздар федерациясында 24 тренерибиз бар. Бизде эки жакта түштүктө, түндүктө эки офисибиз бар. Бул жерде ата-энелер дагы бар, бизди колдогон фермер ата-энелерибиз бар, мугалимдер бар, ошондой эле эксперттерибиз бар. Мына биз 24 тренерди кантип даярдадык? Биз, өзүңүздөр билесиздер, Аксы районунда Сары Челек деген корук бар. Мына ошол Сары Челек коругуна ушул эки мектептен пилоттук кылып тандап алганбыз. Бул долбоорду бизди колдогон оондун трастфондунан алганбыз. Бул 2 жылдык долбоор болду. Мына аябагандай ийгиликтүү аяктады. Анын жыйынтыгы менен биздин ошол жана мен айтып өткөн Айтурган кызыбыз оондун трибунасында болуп келди. Мына биз ошол 24 тренерибизге биз сочинение жаздырганбыз. Анан тандап алып 8 кыз жана бирден мугалим, бирден ата-эне кылып, эки мектептен Сары Челек коругунда тот деп коебуз. Буну тренерлерди даярдоочу тренинг. Мына ошол жерде окуучу кыздар, окуучу балдар, жигиттер да бар бизде. Анан элестетсеңиз, мисалы үчүн кичинекей эле кыз, окуучу кыз 4 адамдын же болбосо 8 адамдын астында туруп, саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен деп айтышы дагы бул өтө толкунданууну жаратат. Мындай өзүн жоготуп коюуну да жаратат. Мына биз ошолго үйрөтөбүз. Биринчи өзүнүн жеке сапаттарынан баштайбыз. Сен айтып көрчү, ушул өзүңдү тааныштырып көр. Биринчи эле сен уялбашың керек деп биринчи эле уялгандыгын жоёбуз. Анан жеке сапаттарын иштеп чыгабыз. Тренер деген бул ким? Тренер кандай болуш керек деген суроолорду иштеп чыгабыз. Мына ошондо биздин өзүбүздүн эле окуучулар мындай болуш керек, оратор болуш керек, мындай көзгө карап сүйлөш керек, сөзүнүн мааниси болуш керек деп өздөрү эле иштеп чыгат. Мына ошондон баштап биз айтабыз 45 мүнөттүк семинар өтүшөт да балдарга. Ошол сен семинар өтүп атканыңда 45 мүнөттүн ичинде кичинекей балага эмнени үйрөтө аласың? Ошонун жеке турмушуна эмне салым кошо аласың? Күнүмдүк жашоона жакшы бир жакшы нукка үйрөнгөн эмне кошо аласың деп ошол багытта тандайбыз. Ошол суроолорго жооп табып, анан ошол жерден иштеп чыгабыз. Мына бизде ошол иштелип чыккан биздин бул китебибиз кыздардын зомбулуктан коргонуу укуктары. Бул жалаң кыргызча методикаларыбыз, бул жерде бүт биздин кыздарыбыздын укуктары жана мүмкүнчүлүктөрү жазылган. Мына биздин тренер кыздарыбыз мына ушул китептен алышып өздөрүнүн семинарларын өтүшөт. Эң сонун нерсе бүгүнкү күндө дагы ошол Аксы жергесинде, Жалал Абад облусунда сиздердин тренерлер ошол кыздарга өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып тренинг өтүп жүрүшөт, Ооба, бул иш-чара аябагандай жакында башталды. 16 күндүк иш-чарабыз, кампаниябыз 25 ноябрда башталды. Биздин Чүй областында, Ысык Ата районунда Алыбаев мектебинде биз буну ачтык. 16 күндүктө ачып, мына биринчи күнү Аксы районунда болушту, кечээ күнү Нокен районунда болушту. Мектептерди чакырышып, өздөрүнүн иш-чараларын өткөрүп атышат. Бул иш-чараны биздин Проон фондусу колдоп берип атат. Мына ушул учурдан пайдаланып биз Проонго дагы аябагандай чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан бүгүн мына буюрса өзгөндө биздин кыздарыбыз мына азыр саат 9-тан баштап өздөрүнүн иш-чарасын өтүшөт. Бул иш-чараны биздин 16 жаштагы 11 классынын окуучусу, Улуттук кыздар федерациясынын вице-президенти Асель башкарып, Асель жетектеп атат. 16 жаштагы кыз. 16 жаштагы кыз. Кандай сыймыктанчу көрүнүш да бул нерсе. Анан ошол мектептер
кандай кабыл алып жатышат ушул тренингтерде, алардын көз карашы кандай экен? Бизде мен кечэтен бери байланыштамын да, байланышып сурап атам, эмне кыйынчылыктар болуп атат, же болбосо кандай өтүп атат. Аябай жагып атышат. Кыздарыбыз аябай сонун өтүп атат дейт. Себеби дегенде бул жактагылар ошол маалыматтарга аябай суусап, аябагандай баягы сууну синген жерге куй дейт эмеспи? Маалыматтарыбызды аябай жакшы кабыл алып атат. Кийин качан келесиңер, силерге кантип кошулсак болот, кантип мүчө болсок болот деген аябай көп суроолор болуп атат эже деп ошентип аябай жакшы эмелерин айтышып атышат. Анан свот анализ деп коебуз. Бизде күчтүү жактарыбыз эмне болду бүгүнкү күндө, алсыз жагыбыз эмне болду, мүмкүнчүлүгүбүз кандай болду, анан баягы коркунучтар эмне болуп атат деп 4 эме менен күндө ар бир анализ жүргүзөбүз да, ар бир ишибизди жыйынтыктайбыз. Жакшы. Кантип федерацияга мүчө болсо болот? Кантип кошулса болот сиздерге? Бизде өзүнчө анкета бар, формасы бар. Мына ошону толтурушат. Анан бизден кеңештер жалпы чогулушта карап көрүшөт. Мына ошентип кабыл алышат. Жакшы. Темадан бир аз арылалып, кыргыз кыздарына сапатка бир аз көңүл буралы. Азыр сизди көптөгөн кыздар, айымдар, апалар, жеңелер дегендей баары карап отурушат. Анан кыргыз эли айымдар гана эмес, мырзалар дагы баягы адабияттан улам орой тил менен айтканда баягы жалжактабаган эл да. Баарын кылдатык менен жасап, анан уялыңкы мамиле жасаган элдерден да. Анан ошондон улам адистер, көптөгөн адистер айтат да, баягы кыргыз уялчактыгынан көп нерседен уялып калган депчи, өзүнүн оюн билдире албай калат деп. Анан бул нерсе сөзсүз түрдө айымдарга бир көбүрөөк таасир берет да. Анан ошол нерседен арылуу үчүн сиздин азыр кандай кеңештериңиз берилет? Мисалы, жөнөкөй тил менен айтканда сюжетке чыгып, мен сюжетке көп чыгам, сюжетке чыкканда көчөдөн айымдардан интервью алганда айымдар кадимкидей качат да. Бул уялчаттыктан баягы коркуу сезимдери да пайда болот да. Ошондон арылыш керек. Арылганда баягы кандай туура арылыш керек? Ошол тууралуу бир аз кеңештериңиздерди берип койсоңуз. Мындай да, бизде туура айтасыз да, мисалы кичинесинен эле кыз балага сен чоңдордун астынан баспа, эркектин астынан баспа, сүйлөбө, отурба, кыйкырба деп аябай көп жактан тыйып келишет да. Мына ошонун негизинен айым болуп чоңойгондо дагы, чоң болгондо дагы мына ошол өзүнүн оюн кененирээк билдирүүдөн дагы мындай артта калып калат да. Мына биз мындай кеңештерди бере алат элем да. Биринчиден окууда кыздар окуңуздар. Себеп дегенде окуу деген, мисалы бизде көпчүлүк айтат да, сен турмушка кетесиң, сен үйдүн ишин жакшы билишиң керек. Сен үйдүн оокатын жакшы билсең, демек сен жакшы аялсың, анан сен эч жерде кор болбойсуң. Анткени сени күйөөң таштап кетпейт же эме кылып кетпейт деген маалыматты көп беришет. Сен окууга барбай эле кой, үйдөгү жумуштарды кыл дейт. Мен кыздарга айтат элем да, окуңуздар. Аябагандай мектепте жакшы окуңуздар. Үйдөгү жумушту апаңардан сурагыла. Биринчи эртең менен туруп эле, апа же болбосо эртең кандай жумуштарды кылам? Келиңизчи деп жазып алгыла, жазгыла, план кылгыла. План менен иш кылгыла. Эртең менен саат мынчада турам, саат мисалы үчүн 8-те турам, же болбосо 7-де турам. Бул үйлөрдү жыйнайм, же болбосо идиштерди жуам. Анан мен калган убакытты мага айтыңыз деш керек, апасынан сураш керек, атасынан сураш керек, менде эмне жумуш бар. Анан ошол жумушту тез арада 2 саатта, мисалы мен кичикейимде мага да ушинтип айтчу да, сен үйдөгү жумушту кылып кой, анан мындай кыл депчи. Мен окугум келчү, билим алгым келчү. Мен учурумда компьютер жаңы чыккан. Мына ошолорго аябай көп кызыкчумун да. Апаман айтчумун да, апа эртерээк ишиңди айт, анан мен эртерээк барам деп. Анан баягы 1 күндүк жумушумду биз да жалкообуз дейм, кылгың келбейт жумуш. 1 күндүк жумушту мен 2 саатта гана бүтүрүп, калган эмемди өзүмдүн кызыкчылыгыма кетирчүмүн да. Мына ошондой болуш керек да, ата энеден сураш керек. Баягы баарлашуу болуш керек. Эң сонун. Эң баягы кыздарга бүгүнкү күндө кыздардын мүмкүнчүлүктөрүн, кыздардын укуктарын өздөрүнө эле айтып берип жайылтуу эң башкы максат. Жакшы пландар, бардык баягы алдыга койгон иш пландар орундалсын деген тилекти айтабыз. Бүгүн бизде конокто Улуттук кыздар федерациясынын президенти Алтынгүл Кожогелдиева болду. Сизге чоң рахмат, Алтынгүл айым. Рахмат, сиздерге да рахмат. Ушу New TV деп атасыздар. Сиздердин жааматыңыздарга дагы чоң-чоң ийгиликтерди каалайм, чоң-чоң ийгиликтерди багынта бериңиздер. Биз дагы ошол Улуттук кыздар федерациясы мындан ары дагы чоң-чоң ийгиликтерге жетишип, кыргыз мамлекети үчүн, элибиз үчүн, жерибиз үчүн күйгөн кыздарыбызды, лидер кыздарыбызды, кадрларыбызды даярдап бермекчи. Мындан ары дагы даярдай бермекчи Улуттук кыздар федерациясы. Жашасын кыздар. Бар болсун кыздар, сиз да бар болуңуз. Аман болуңуз.
Урматтуу элегөшөр, келиңиздер азыр маекти жыйынтыктайбыз дагы. Алдыда кыргыз айымдары дүйнө жүзүнө кандай сапаттары менен таанылган, белгилүү болгон алдыда күбө болобуз. Биз менен чогуу болуңуздар.